Анжеликаны кыздарынын абалы катуу ыйлатты. Бул тууралуу ырчы Анжелика жеке Instagram баракчасы аркылуу билдирди. Ар бир күндөн жакшы кабар Аллахтан сурап жатам. Мен ордумдан бир аз козголуп, оодарылып калдым. Айлендикке шүгүр, дагы убакыт керек. Айманыкы качан операция жасалаары белгисиз. Шишиктер тараш керек. Ал тараганча кандай болуп кетет билбейм. Журналисттер суранам, жазбай, чалбай туруңуздар. Жакшы кабар айтаар күнүм алдыда. Аллахым жардам бере көр деп жазды ал. Ачууга алдырган депутат Камчыбек Жолдошбаев коомчулуктан кечирим сурады. Бишкек шаарынын Чокморов көчөсүндө чыгыш тарапты көздөй бараткан депутат Камчыбек Жолдошбаевдин Lexus үлгүсүндөгү автоунаасына бир аты белгисиз чолок көчөдөн чыга калган Mercedes автоунаасы жол бербей эки унаа кагыша кеткен. Бул тууралуу бүгүн 29 январда депутат Камчыбек Жолдошбаевдин басма сөз кызматы билдирди. Окуя эртең мененки саат 9:30 чамасында болгон. Бишкек шаарынын Чокморов көчөсүндө чыгыш тарапты көздөй бараткан депутат Камчыбек Жолдошбаевдин Lexus үлгүсүндөгү автоунаасына бир аты белгисиз чолок көчөдөн чыга калган Mercedes автоунаасы жол бербей эки унаа кагылыша түшкөн. Негизи жол Lexus автоунаасына тиешелүү болсо да капыстан чыга калган Mercedes автоунаасы жол жүрүү эрежелерин ододон бузуп, митандык кылып Lexus автоунаасына келип, анын рулде отурган айдоочусуна эмес, арткы орундугунда отурган депутат Камчыбек Жолдошбаев басылган. Оозуна агыт кирип карайы чыккан айдоочу кой айга келбей жол кырсыгына депутатты айыптап, көп өтпөй депутатты демиткен жигит телефонунун камерасын иштетип, документтерин көрсөтүүсүн талап кылып чагым жасаган. Жаш жигиттин мындай орой мамилесинен улам ачууланган депутат аны сөккөнгө аргасыз болгон. Жол кырсыгынан кийин эки машина тең жол инспекциясынын айып аянтчасына токтотулган деп айтылат билдирүүдө. Өз кезегинде Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев жол кырсыгынын айынан айыпкерлердин чагымына жооп берерин жана ачууга алдырган үчүн коомчулуктан кечирим сураган. Эскерте кетсек, кечээ 28 январда депутат Камчыбек Жолдошбаевдин унаанын ичинде жаш жигитке уят жест көрсөткөн видеосу интернет айдыгына тарап, коомчулукта бир топ терс пикирлерди жараткан. Гүлзата Алиева хиджаб жеңил ойлуу сойку аялдардын кийими болгон. Философия илимдеринин кандидаты доцент Гүлзата Айым коомдогу курч талкууга алынган диний курмандыктардын сырын ачып салды. Кээ бир окуучу кыздар бизге мугалимдер хиджаб кийгенге тыюу салып жатат деп арызданып жатканына кандай карайсыз? Эгемен алгандан бери өлкөгө ислам дининин өз ара бири-бирине каршы 73 агымына таандык аркылуу окуулар келе берип, элдин ээси унадарды, материалдуу жана руханий дүйнөлөрдү жасаган кудурети күчтүү жараткан бирөө эле. Болгону аны ар кайсы тилде ар кандай аташат. Жалгыз жараткандын дини жок. Ошол себептен миңдеген жылдык тарыхы бар кыргыз элинде теңир дин эмес, теңир ишеними болгон. Динди пенделер ойлоп чыгарса, ишеним ар бир адамдын көкүрөгүндө болот. Пенделер тарабынан ойлонуп чыккан дүйнөдөгү бардык диндердин максаты адамдарды кыңк эттирбей, баш ийдирип, аларга үстөмдүк кылуу, өз алдынча ой жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк бербөө. Бул кимге керек? Албетте үстөмдүк менен бийлик керек болгондорго. Тарыхты изилдесек, эркин жана көчмөн жашоо кечирген кыргыздардын кыз келиндери эч качан оронуп, чулганып, бетин думбалаган эмес. Хиджаб алгач жеңил ойлуу сойку аялдардын кийими болгон. Касиеттүү ума эненин пир туткан кыргыз тарыхында келин болуп, күйөөсүнүн босогосун аттап барган кыз гана алгачкы ирет аппак жолук салынган. Наркына абаттуу апалардын ак элчеги эч канчан бузулбай, алар оңго солго баскан эмес, дейт Гүлзата Алиева. Үчөө баш тартты. Парламент премьер-министрдин кызмат ордун талкуулоодо. Жогорку Кеңеште премьер-министрдин кызмат ордуна талапкерлер талкууланып жатат. Бул тууралуу 29 январда 24 KG маалымат агенттиги өздүк булагына таянуу менен жазды. Маалыматка караганда, министрлер кабинетинин жетектөөгө Жогорку Кеңештин депутаты Алы Карашев, Эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Марипов жана Ош шаарынын экс-мэри Мелис Мырзакматов сунушталган. Бирок алар баш тарткан. Азырынча парламенттеги көпчүлүк коалиция премьер-министрдин аткаруучу Артем Новиковдун талапкерлигин талкуулоодо. Алы Карашев, Улукбек Марипов бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Ал эми Мелис Мырзакматовдун жакындары ага бул кызмат сунушталбаса керек деген пикирин айтышты. Себеби экс-мэр азыркы учурда чоң саясий фигура катары таанылууда. 21 январ күнү өкмөттүн азыркы курамы кызматтан кетип, отставкага кеткен өкмөт азырынча милдетин аткаруучу деген макам менен жумушун аткарып жатат. Президенттик шайлоодон соң аткаруу бийлигин ким жетектери азырынча
белгисиз. Ал эми саясий серепчилер өздөрүнүн божомолун айтышып, президент түндүктөн болсо премьер түштүктөн формуласын дагы деле колдоп жатат. Ал ортодо айрым жергиликтүү басылмалар саясатчылардын тизмесин жарыялап сурамжылоо жүргүзүүгө да үлгүрдү. Онлайн сайттардын сурамжылоосуна ылайык биринчиликте Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов менен азыркы өкмөттү жетектеп турган Артем Новиков алдыда бараткан. Ал эми Камчыбек Ташиев, Курсан Асанов, Адыхан Мадымаров, Аймен Касенов, Элвира Сурабалдиева жана башка саясатчылардын добуштары азырынча азыраак. Айрым талдоочулардын божомолунда мурдагы калыптанган түндүк-түштүк формуласы бул ирет дагы ишке кирет. Талдоочулардын кошумчалашынча алдыда дайындалчу премьер-министр менен өкмөт курамы деле убактылуу болушу мүмкүн. Анткени келерки парламенттик шайлоодон кийин кайрадан жаңы өкмөт куралат. Эске салсак, октябрь окуяларынан кийин Садыр Жапаров премьер